Enем мени угуп алсын, эсине түйүп алсын деп айткан менен айткандардын баары кулагымдын сыртынан кетип, мага маанисиз, майда, арзыбаган нерседей сезилип, анын эч кимге кереги жок өткөн чагын уккандын ордуна мугалим эжейимдин бүгүн биздин класстагы бир кыздын жигитине жаскан катын кармап алып, өзүн педсоветке салганын, кыз буркурап ыйлаганын, ал байкуш эртең сабакка кантип келер экен, биздин класс эртең эмне болор экен деп эси тартым ошол кызда болуп, ошону эстеп, батыраак эле таң аткай эле деп эртеңимди күтүп жатсам, энем эртеңи жок немеден бетер дагы эле өткөнүн эстеп бүтпөй, бүчүсү бүтүнү эсенгесин божурап айтып берип олтурар эле. Көрсө өмүр бою тоодон агып келген суу талаага жетери менен жерге сиңгенге ашыгып, кийин чөп болуп, гүл болуп келиш үчүн шашкандай, өмүрүнүн азык алган адамда өткөн кеткенин иргеп алып, жаманын таштап, жакшысын балдарынын акыл эсинде калтырганга шашып калат окшобойбу? Биздин райборбордо Сталиндин, биз турган Дебуда Ворошиловдун эстелиги турчу. Эстеликке көз сала жүр деген деле киши жок. Өзүнөн өзү эле эртелигиш тегерегин шыпырып, тазалап, чаңын сүртүп, кышкысын карын күрөп, кирип чыгып арбагына Куран окуп бир кемпир жүрчү эле дешет. Ошол кемпир менин чоң энем Канымгүл экен. Ошондо Сталин дүйнөдөн кайтаарына ашып кетсе 2-3 жыл калса керек. Бир күнү эле мектептин далисинин дубалына чачы суюк, бети томолок кишинин сүрөтүн алып келип тагышты. Хрущев деген ушул дешти. Акырындап Сталиндин да, Ворошиловдун да эстеликтери жок болду. Ормонун ташы. Согушка кеткен эки баласынын кичүүсү ормо дайынсыз жоголуп, улуусу дүйшө аман эсен кайтып келгенден кийин ушинтип Куран окуган сайын эле Сталинден айланайын деп басса турса Кудайга жалынгандай Сталинге жалынып, уулу дүйшө соосунда да, кызуусунда да оосунан түшүрбөй айта берчү орус аскер башчыларына жалынып, согуштан кайтпай калгандардын баарынын арбактарына, анын ичинен мына ушул Ворошиловго багыштап Куран окуй берер эле. Куранын бүтүп баратып, аттарын атаган арбактардын катарына кошпой, кошкондон заарканып, такай аттап өтүп кеткен бирөө бар эле. Ал кичүү уулу ормо болчу. Мени менен аштык теришип жүрүп кеткен эле кургурум деп айылдын үстүндөгү чыгыштан батышты көздөй арта салынып жаткан арыкты бойлоп кеткен талаанын ушул жерин мага өлө өрөлгөнчө көрсөтүп жүрүп өттү жарыктык. Тесек тергенге бараткандагыбыз эсимде. Энем бечарам ошондо тим эле ыйык мазарга бараткансып элпилдеп, өзүнөн өзү эле бирдеме болуп, кимдир бирөө менен жолукчудай өрөпкүп, демейде бир жака айылчылап барарда гана тагын чач уштугун шарактатып, кара кемселин бир кийинип, бир чечинип, кайда койдум эле деп кабын истеп, көтөрмөсүн истеп, маңдайында турсам деле кайда кетип калдың, барсыңбы деп мени истеп, мына ушул жакшы тилек, жакшы үмүткө толгон көөдөнүндөгү бир аз кубанычын кайда катаарын билбей карбыластап, таң атпай мени ээрчитип алып, Ысабектин күмбөзүнүн үстүндөгү мал оттой берип такырайтып салган талаага келип токтор эле. Анан түшүрүп ийип жоготуп алган топчусун издеп жаткансып, боз үйдүн ордундай жерди кайта айланып, кайта тегеренип жүрүп бир маалда таптым Шакенбай, таптым, ушул жер болчу деп сүйүнүп кетчү. Көрсө энем кургур уулу ормо согушка кетер алдында өкөө олтурган жерди, уулунун буту баскан жерди издеп келчү экен. Ушул жер болчу, жакшылап карап таанып ал, илгерки кийин кереги тийип калар. Ормакеңди согушка алып кетчү кабар ушул жерге чейин келген. Экөөбүз ушул жерде эс алып олтурчу элек. Мына бул таш ошондо эле ушул ордунда жатчу. Күрмөсүн бүктөп башына жастай коюп, ушул ташты жастык кылып, эс алып жата калар эле каралдым. Эми минтип чөп көөмүп бараткан тура жарыктык. Ак жолтой таш блогөр кагылайын деп, куруган энем сыры тургай сыны кетип, табы кетип, сырткы кап эле калган, кабы деле калбай, көр түйшөктүн айынан жедеп майышып бүтүп, терисинен тажап, көргүлүктүн баарын көрүп бүтүп, эми бир аз эле шылтоо тапса тышка чыга каччудай жондонуп, көгөрүп турган тарамыштуу колдорун, ирейген манжаларын таштын бетине акырын коюп алып, уулунун маңдайынан сылап аткансып, жансыз ташты бир топко эле сылап сыйпап, ошонусунан ыракат алып, анан чеке белиндеги чөп чарын тазалап, анан чүпүрөгүнө түйгөн төлгө ташын алып чыгып, адегенде маңдайына, колуна,
оозуна тийгисе ырымдап алып, ачык айтып ак сүйлө кагылайын, өзөгүң үчтөн, түлөөң түштөн деп күбүрөнүп туруп төлгөсүн салып кирерле. Балекетиңди алайын Шакенбай, Кудай жалгап башы 9 аягы 6 төлгөбүз төп түштү. Баламдын бир аз санаасы болбосо дени карды сак, аман соо жүрүптүр. Жанында орустун баласы бар өңдү. Орус деген жакшы болот эмеспи? Бир жака шашып алган түрү бар. Балекетиңди алайыным. Күс менен келип калчудай өңдүнөт. Кара косуну жакшылап бордоп туралы. О Кудай кудуретиңден кагылайын. Жаман уулумдун башын таштан, оозун аштан кыла көр деп төлгө ташын жыйначу. Мен энемдин төлгө тартып жатканынан көзүмдү албай карап туруп, эч нерсе түшүнбөсөм да аябай ишенер элем. Энем ордунан турарында коюндан дагы бир түйүнчөк алып чыгып, андагы топурагын чачып жиберип, анысына кайра эле ошол жердин топурагынан жаңыртып түйүп алып, жыттап туруп коюнуна катып алчу. Ушул топурактан ормон ала кеткендечү. Кайнаган үмүт, куураган куса, саргарган сагыныч толгон ушул сөздүн артында тууган жердин топурагы жөн топурак эмес, аны өзү менен ала кеткен киши акыр кыямат болсо да сөзсүз кайта кайтып келет, келбей койбойт деген ишеним барын кийин сездим. Энем экөөбүз бул жерге көп келдик. Келген сайын байкушум узакка олтуруп, ошол уулу согушка кеткен күндүн айын, күнүн кайра башынан эстеп, ормосу менен ушул талаадан аштык тергенин, карга шалууга бар ушул талаада эс алып олтурганда келгенин кайра айтып, амалы жетсе, алы жетсе уулунун буту басып, изи түшкөн мына ушул жерди кара кемселине ороп алып, уулунун күрмөсүн жастай коюп эс алып жата калчу мына ушул ташты тамыры менен сууруп алып, койнуна катып алып көтөрүп кетчүдөй айланып тегеренип, бир топко дейре узай албай буйдалып, жаны будаланып, кадамын араң дегенде үзүп, кетип баратып да артын кылчак каранып узаар. Энемдин төлгөсү оңунан түшкөндөн тартып мен дагы Ормакем Кудай буйруса ушул күздө келе турган болду деп кудуңдайм. Ал тургай ойноп жүрүп Ормакем күзүндө келет, козу байлап атабыз деп чыдай албай балдарга жайып жиберем. Ушинтип бир нерсеге алдын ала сүйүнүп, бир нерсени алдын ала айтып алгандын арты ар дайым тескери чыгат экен. Жаман үмүтүнө дем байлап алган энем бирөөлөрдөн жем чөп сурап келип кара козунун ооз мурдун тындырбай бакты. Кара козуңду жакшылап карадыңбы балам деп сурап койчу энем жөн эле. Жөн эле дегеним кээде эле сугарып койгонум болбосо бүт эле өзү карап, жемин да чөбүн да өзү берчү. Ак тилекке арналган мал эмес байланып кетейин. Кудайым буйурса күзгө дейре сонун болуп калат деп эле кирип чыгып, кара козуга көз урунган сайын бети алдына уулу ормонун элеси тартыла түшүп, өзү менен өзү сүйлөшө берчү. Кийин дүйшө сөлүп, эки кызы өз-өзүнчө түтүн булатып кетип, менден бөлөк карманар эчтекеси калбаган бул кемпир өлөр өлгөнчө ошол талаадан, ормосу менен ошол чогуу олтурган жерден уулунун илебин искеп, жансыз ташты эң жакынындай көрүп, өлөр өлгөнчө анын маңдайынан сылап, төлгөсүн салып, кабагы салыңкы экен баламдын, алыстан колун булгалаган бойдон шашып журкап кетти. Колунда мылтыгы бар экен. Кыштан жазга оодарып келмей болду окшойт. Кара косуну этине түшүрбөй туралы Шакенбай деп түйүнчөгүндөгү топурагын чачып ийип кайра жаңыртып, жыл сайын уулун күтүп, жыл сайын баласына деп роологон кара косу кара кой болуп, анан анын косусу чоңоюп, ал байкушта бис менен чогуу Ормакемди күтүп, анан анын тукуму да карып, үзүлүп жок болуп, акыры энем өзү да о дүйнөгө кете берди. Согуштан дайынсыз жок болгон ормонун дарегин истегенге агисти кемпир менен менин шаам каяктан жетмегеле. Бирок кийин ошол таш эсиме түшүп, атаңгыр-ай, энемдин колунун табы тийген таш эмес беле, таш табосу үйгө алып келип, маңдайыма коюп алып, энемди эстеп жүрөйүн. Энемдин согуштан кайтпай калган уулунун арбагын эстеп жүрөйүн. Бул экөө жок болсо да буларды эстетип турган таш бар эмеспи деп кубанып, барбаңдаган бойдон баягы аңыска барып алып, таш тургай талааны таппай, баш аягына чейин кара буусу чыгып, каргалар оттоп, каңтарылып жаткан айдоону тиктеп, бири кубарып, бири бозоргонум эсимде. Көрсө адамга адам гана эстелик болбостон баскан жер, кармаган таш, ичкен суу, дем алган аба, сүйлөшкөн үн, өбүшкөн дем, сөгүшкөн сөз да эстелик болорун анда кайдан билипмин.
Ошондой күндөрдүн биринде иттин көт кышыйрагындай болгон биздин ири көчөнүн улам бир үйүнө чуркап кирип, кайра чуркап чыгып келаткан бала: "Ханым Гүлене, сизди Өмүркан атамкы бешик тойго чакырып атат" деп бизден кийинки үйгө чуркап жөнөдү. Бир аздан кийин ал үйдөн да, бул үйдөн да ак саптес кийген кемпир кезектер чубап чыкты. Арасында бир колун таягына, бир колун бешбүктөлгөн белине арта салып, жерди жетелей басканы, жонуна небересин көтөрүп алганы да бар. Узундуу кыскалуу болуп ээрчишкен кемпирлердин баары бешик тойго баратат. Ар бир кемпирдин артында түйдөк төй тоголонгон бирден бала. Мен да көп ээрчидим. Энебизди ээрчип алып айылчылагандан сонун эч нерсе жок эле бу дүйнөдө. Энелерим бала ээрчиген заман эми качан келер экен? Келер бекен? Чоңоюп мектепке окугандан баштап гана ээрчибей калдым. Ээрчибей калган менен куру келбей энем мага дайыма кесит короп, боорсок, эт, момпо суяла келчү. Агести кеситке эт орошчу. Азыр кеситке эт эмес, сөз кабы бар, отороп калышпадыбы? Кийин падышанын сүрөтүн баскылыкка таштачу эмес, жаман болот деп энем Хрущевдун эт оролгондон улам бети башы майланышып калган сүрөтү чыккан кеситти окуй албаса да, бут баспаган, кол тийбеген бийик жерге же устундун коңулуна бүктөп коюп жүрдү. Бала кездеги элес, бала кездеги таасири башка болот окшобойбу? Хрущевдун ошол эт оролгондогу майланышкан бетин эмес, кадимки таза бетин көрсөм эле бөлөк бирөөнүн бетин көргөнсүп, Хрущевдун бетине окшобогонсуп, Хрущевдун бети деген майланышкан гана бет болуш керек эмеспи деп ойлой берер элем. Агести кеситтерге эт орогон менен кесип туруп, daarатканадагы дермантин баштыкка салып койгон заман келе элек болчу. Андай адат айылга daarатканы менен кошо келди. Биздин айылда ушинтип чалабышкан арпасы менен чөбүн тоютка чаап, саманын жыйнап алгандан кийин кезүү токтоп, элдин бирин экин уй торпогу кышка дейри ушул жерди келип оттойт. Арасында субай салтаң жылкысы да бар. Энем мени бул жерге өзү айткандай каргап ок чок үйлектеп келет. Мен аны миң алекетке салып, төшөгүмдөн турбай оонап атып, какшатып атып, кыйнап атып араң келем. Энемдики килейген таар кап, меники кичинекей бос дорбо. Экөөбүз алайдын талаасында яңысты мал оттогонсуп оттоп, улам бир четинен теремелеп уйдун кургаган жампасын, жылкынын каксоо тезегин издеп далай жерге чейин кетебиз. Терген тезегибизди энем ал жапкычынын этегине, мен дорбому салып алып кайра баягы ордубузга алып келип үйөбүз. Кээде бир кап менен бир дорбо тезек түшкө дейре араң толот. Бизден арада бирин экин тезек терип жүргөн аялдар бар, бирок тезек терген бир да бала жок. Мен ушуга туталанып, тезек терген бир да бала жок болсо энем мени эмне эле ээрчитип алат деп жиним келип арданам. Айылды улам карап кетким келип, бүгүн дем алыш күн, балдар азыр жыргап чүк ойноп атат болуш керек деп ичим тысылдайт. Тажайым, бир маалда калжактап, тезекти чүкө кылып аткылап, топ кылып тепкилей баштайм. Мунун энемдин арына тиет. Акылы жоктугума капа болуп, чоң кишиге таарынгандай таарынат. Кежигенгерди тартып турса тербейле кой, өзүм эптеп ыйлап сыктап терип барармын. Кекиртегиң талгилингенде билерсиң, отундун баркын дейт. Үшкүрүнүп, кетким деле келген жок дейм. Бул сөздү мен каканакта бараң турган энемди аяп, жарасын жарап албайын деп элдешким келип айтып атканымды, сөзүм оозумдан араң бош чыкканын ал түшүнөт. О куутумшугум, анан кимге тең элесиң? Аттуу тондуулардын балдарынын отун суусу бар. Экөөбүздүн эмнебиз бар? Өлүгүбүздү док кылгыдай биз кимбиз? Кышында чокубузду жагабызбы дейт. Ушул о куутумшугум, кимге тең элесиң деген сөз мени башка чапкандай токтотот. Унчукпай кайрадан тезек терип кирем. Баары бир буларды эмне терип келгенсиң деп ыргыттырарын ойлоп, жинденип атып, кошуп ийген эчектин тезектерин үймөктөн кайра талаа кыргытам. Энем арам менен адалдын эрежесин ушунчалык так сактагандыктан, Кудай алдында күнөөкөр болбоюн деп ал тургай аттын тезегине да эшектин тезегин кошчу эмес. Куутумшук деген сөздү энем мага көп айтат. Энем айта берип, мен уга берип, мен эми куутумшук дегенди эч кимге ыраа көрбөй, бул сөз менин менчигиме айланып бышы кулак болуп бүткөм. Куутумшук деген кандай болот эне деп энемден сурайм. Куутумшук деген экөөбүздөй болот. Менин балам, сенин атаң жок дейт энем. Анан күбүрөнүп, о Кудай айланайын, сага күнөөкөр болдум окшойт. Күнөөмдү кечире көр деп Кудайга жалынат. Киребериштеги бир бөлмөсүндө 3-4 кой эчки, төркү бир бөлмөсүндө энем экөөбүз жашаган. 4 көзлүү жалгыз терезеси бар, дубалы ала кишинин бетиндей болгон жаман там биздин үй.
4 көзü тең менин трайкешимимдин жамаачысындай болуп, жалаң эски уску сынык сунук айнектерден куралган. Бир көзүндө өңөчкөн эски жастык тыгылып турат. Күн ысыганда аны алып коебуз. Күн бүркөлгөндө энем мени тамдын үстүнө чыгарат. Өзү гүл төккөндөбөдөн чаканы улам гүлгө толтуруп берип, мен тартып алып, тамчы тама берип, чуңкурайтып калган жерлердин баарына гүл төгүп чыгам. Гүл деген жаан өткөрбөйт деп энем айткан. Жайдын капортосунда ошол күл төккөн жерлер топурак, чаң менен аралашып олтуруп, бир кызыктай өлүү чөп өсүп чыгат. Ошондо атайлап бирдем айдап койгонсуп, биздин үйдүн үстү көпкө дейре көйкөлүп жайкалып, жап-жашыл болуп турат. Алыстан карап алып сүйүнөм. Жерде жашыл, биздин үйдүн үстү да жашыл. Кышында чыгып алып карын күрөйм. Күрөп туралы балам. Күрөп турбаса кар оор жааса үстү түшүп калат деп энем эскерткен. Тамдын үстүн күрөгөн сонун. Карды үйдүн бир бурчуна үйө берип дөбө болуп чыкканда секирип түссөң, бел курчооңо чейин матып каласың. Айылдын кары оор, кышы катуу, ат башынын аясы тал теректердин куучуйган сенек бутактарын, балдакчан зымгаракайлардын зымдарын, жол жээгиндеги күстөн аман калган сербейген чөптөрдүн баарын энемдин жүн орогон чийин окшотуп бубак менен ороп таштайт. Биздин жаман айнектин бети менен толтура токойдун укмуштай кооз сүрөтүн тартып кетет. Мындай кооз токойду кийин армияда жүргөндө Россиядан да көрө алган эмесмин. Сабакка кетип баратып бети башы жамаачыланган жаман айнекке ушундай сонун сүрөт тартып кеткен Аяз атага аябай ыраазы болом. Бир жолу мектептен келатып каалганын темир туткасын жалап жиберип, тилим жабышып, өлүп кала жатса бараң сууруп алгам. Ат башынын кышы кадимкидей гүлдөйт. Ал тургай кара көк тартып, ысылагандан тебетейин ала койгон кишинин чокусундай бууланып, жөн акпай сүйлөнүп аккан ат башы дайрасынын аркы жээги менен бирки жээги, токойдогу тал теректери менен чычырганактарынын баарын аппак кыроо басып, ташы дагы гүлдөп кеткенин көргөм. Ошондогу күндөрдү эстеп олтуруп, ак бубак баскан башын төмөн ийип, жаңы келген келинге окшоп жүгүнүп турган чийлерди бүгүн дал ошол декабрдын кычыраган суугунда жаңыдан келин болуп барып, үлпүлдөгөн ак жоолук салынып, ат башыдагы жестемдин босогусун аттап, бат менен тукан эжеме жүгүнүп турган Зейнеге окшото берем. Ат башы гүлдөгөндө чөп корук, бастырма, уй, кой, акырдагы ат, көңдүн түбүндөгү ит, кемпир менен чал, ал тургай жолдо бараткан жолоочудан бир аппак болуп кетет. Биздин боз эшек да кирпигинен бир аппак болуп, каректери муң басып, башын жерге салып эшиктин алдына келип туруп калат. Маңдайынан сылап, томолок көздөрүн тиктейм. Көздөрүнөн томолонуп менин артымдагы тумшугун такмына тыгып алып дубалдын түбүндө жаткан ит, бактын үстүндөгү бубак оронгон зымгарагайдын зымдары, кийиз булут асман көрүнөт. Дал ушундай баары көрүнгөн томолок оюнчугум болсо, балдарга мактанат элем деп тилейм. Көчөдө кара көрпө тебетейлери, ичиктеринин кара саңсаң жакалары, муруттары аппак болгон атчан кишилер шатырап, бубак баскан аттарын алчылантып, сата турган эки ноопасты өмгөктөтүп айдап алып базарга кетип баратат. Аларга жетем деп жете албай, атынын башынан алыс кетчүдөй тура калып теминип, олтура калып камчыланып, жакасынан чыккан тарамыштуу мойну короктоп, шөлп желдирип дагы бирөө баратат. Ээрчип алган ити даппак, боз куроо болуп, мен азыр мектепке жөнөйм. Бир ирет энемдин, Өмүркан атаңдын улуу байбичеси Үпөленең берди. Кечинде сыскырып сага куурма чай жасап берем деп алып келген ич майын килейген карамышык кирип алып жеп салыптыр. Энем айтсам, балам, буйругу жок мал, нойгутка барып өлүптүр дейт. Буйрбаган майга эмне мурдуңду канатасың деп койду. Нойгут эмнеси? Мурдумга чаңгана деле деп сөзүнө түшүнө албай койдум. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.